Пайғамбарыбызға саллаллаху алейхи вассалам айтылған салаваттардың улуулугу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таала мындай дейт. Чындыгында Алла пайғамбарға ырайым кылат. Ошондой эле ага периштелер да салават айтып турушат. Эй момундар, ага салават жана салам айткыла. Бир риваятта мындай деп айтылат. Бир күнү Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүндө кубанычтын белгилери байкалган абалда чыга келип, Жебрейил мага келип: "О Мухаммад, үммөтүңдөн бирөө сага бир жолу салават айтса, мен ага 10 жолу кечирим тилешиме ыраазы болбойсуңбу? Үммөтүңдөн бирөө сага бир жолу салам айтса, мен ага 10 жолу салам айтышымды каалабайсыңбы?" деп айтты деген. Башка бир хадисте менин атым аталганда мага салават айтпашы мусулманга сараңдык катары жетиштүү болот деп айтылат. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам: "О Алла элчиси, сага кандай салават айталы?" деп сурашканда: "О жараткан Алла, кулуң Мухаммедти, үй бүлөсүн, жубайларын, урпактарын, Ибрахимди, анын үй бүлөсүн кечиргендей кечир. Ибрахимге жана анын үй бүлөсүнө береке жаадырганыңдай, Мухаммадка, аруу жубайларына жана урпактарына да береке жаадыр дегиле" деп жооп берген. Бул баян Ихяу Улумиддин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбызга көптөгөн салам салаваттар болсун. Аллах ыраазычылыгы үчүн биздин каналга катталып кетиңиздер.